ЛТР түз эфирдеги берүүлөрүн күн маек менен улантат. Аны мен Канкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Жыл сайын кыш мезгилинде өзгөчө Бишкек шаарында түтүн маселеси байма-бай көтөрүлөт. Бул жыл өткөн сайын чоң проблемага айланууда. Бирок бул абанын булганышы Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнү түйшөлткөн маселе болууда. Ушул түтүн маселеси түтүн менен күрөшүүдө бүгүнкү күндө мамлекеттик мекемелер кандай иш алып барууда, анын жыйынтыктары кандай болуп атат? Ушул маселелер тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Чыңгызбек Абдумалик уулу келди. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Рахмат. Көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, биздин берүүнү ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүз болот. Эгерде мейманыбызга сурооңуз болсо 0551 68 22 08 номурларына байланышка чыгыңыз. Чыңгыз мырза, мына адегенде ушул сиздердин министрлик ушул абанын булганышына каршы өзгөчө Бишкек шаарындагы түтүнгө каршы күрөштө эмне иштерди аткара алып атат бүгүнкү күнгө карата? Мына акыркы 2-3 жылдан бери ушул өкмөт тарабынан дагы баягы элде көп көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу катуу талаптар дагы коюлуп атат. Ушул сиздердин министрлик аткарып аткан иштерге токтолсок адегенде. Саламатсыздарбы? Биринчиден смог бизде мурдатан бери эле маселе бар, смог. Анан ушуга байланыштуу жазында ушул жылы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековдун буйругу менен 11 министрлик ведомстволордон турган мамлекеттик мекемелер арал комиссия түзүлгөн. Анын жетекчиси болуп жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев болуп саналат. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы тең төрага болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө аталган комиссия 9 отурумун өткөрдү. Баштапкы жыйындар менен бүгүнкү жыйындардын жыйынтыктарын салыштырсак, аябай эле жакшы результаттар бар. Буюрса бул жаатта айта кетсем, изилдөөлөр болгон буга чейин. Бизде акыркы изилдөөлөргө караганда смогтун ошо Бишкек шаарында пайда болушунун негизги себептеринин бири бул биринчиден жаңы конуштар. Ал жерде жана катуу оттун көмүр менен основной колдонушат да. Анан көмүрдүн жанагы аз калориялуу көмүр, сапатсыз көмүрлөрдүн жагылышы, ошолордун бардыгы ошо бир дээрлик 40%га жакын ошол себеп болуп атат да смогтунчу. Ал эми кийинки орунда бул транспорт болуп атат. Өзгөчө жанагы дизель менен жүргөн унаалар, чоң жүк ташуучу көптүгү, бусиктер, ошо унаалардын көптүгү. Маселен, Кыргызстанда 1,5 миллион автоунаа катталган болсо, анын 500 миң эле ошо Бишкек шаарына жүрөт да, кирип чыгып дегендейчи. Анан өзгөчө эртең менен кечкисин биз байкасак болот. Бул жанагы башаламан парковка кылгандардын айынан унаалар ушундай пробка тыгылып, мындайча айтканда жанагы холостой обороттордо мындай туруп калат да, унааларчы көбүрөөк мындай зыяндуу заттарды чыгарып, ушулардын бардыгы да бир ошо смогко болуп атат, таасирин берип атат да. Бир примерно булар бир 30%га чейин да, ошо бусик, жүк ташуучу унаалардын ошонун салымы. Андан кийинки орунда бул жана өнөр жай ишканалары, мисалы биздин тегерек четте конуштарда жана мончолордо жана мисалы күйгүзүш үчүн, көмүрдү күйгүзүш үчүн жанагы покрышкаларды, резинкаларды жагып, ошолорду өрттөгөн натыйжасынан дагы мындай смогко таасирин тийгизип атат да. Тигүү цехтеринен чыккан калдыктарды дагы тигүү цехтеринен ушундай дагы иштер болуп атат тилекке каршы. Бул боюнча биздин министрлик өлкө боюнча жанагы жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте пландарды түзүп, биргеликте рейдтерге чыгып атышат. Бул иш-чара тынымсыз жүрүп атат. Бүгүнкү күндө өзүңөр байкагандай эртең сууктаганда эле ошо бизде смог башталат, баарыбызга эле белгилүү. Биз алдын алуу боюнча дагы ошо түшүндүрүп, айрым жерлерге мындай айыптарды да салганга туура келип атат да. Мисалга айтсам, бизге жанагы социалдык түйүндөрдөн арыздар да келип чыгат. Ошолордун негизинде акыркы 11 айдын жыйынтыгы менен эле биздин министрлик 1 миллион 700 миңге жакын айыпты салды да. Ошол жанагы көбүнчө
мончолор, ошол эле заводдор, мисалга алсам, кече жакында эле биз интернетке чыгып кетпедиби, ишканалар, мисалы Акун заводу, жанагы котельныйынан түтүндөр интернетке чыгып түтөтүп атат деп, ошол эле жанагы Алькони чыкты кече жакындачы. Ошолордун бардыгын биз Минэконом менен макулдашып, внеплановыйга текшерип атабыз да. Өзүнүн чараларды көрүп, эгер ошо от казандарын документтери болсо, жок болсо түшүндүрүштерин жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүп, токтотконго чейин барып атабыз да. Ошо бузууларды четтеткенге чейинчи. Ошондо азыр эң негизги себеп ушул эки түтүндүн пайда болушуна эки себеп болуп атат, бул көмүр, сапатсыз көмүр, анан автоунаалар. Мындан сырткарында майда андай тырмакчанын ичинде айтканда салымдар дагы бар да түтүнгө. Ооба, ошо өнөр жай ишканалары, ошол эле айтып атпайм, жана баняларды ошо менен топко кылышат да, резинкалар менен айрым жарандар ушундайга барып атат да, тилекке каршычы. Анан ошолордун да салымдары бар да. Жанагындай фильтри жок, ПГУсу жок, ишканалар бар да, бизде заводдор бар. Аларда сөзсүз ПГУсу болуш керек да. Mooрлорунда, от казандарында обязательно ошондой фильтрлер болуш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз мына текшерип атабыз. Көбүнчө ошо текшерилген объектилердин бүгүнкү күндө ПГУлары жок да. Ошо пыль газоочиститель деп коет, ошондой атайын фильтрлер орнотуш керек да. Любой ишканада, мисалы кандай гана ишкердик субъект болбосун, ал көбүнчөсү выброс кылышат да. Ошон үчүн алар выброс кылганга жараша ошол от казандарына атайын ушундай ПГУларды орнотуп, милдеттүү түрдө кылыш керек да. Анан мындан сырткары бизде эми бир нече себептер айтылып атат бул түтүндүн пайда болушуна. Анан жанагы сапатсыз күйүүчү май дагы кошумча болуп атат, буга. Сапатсыз ошо күйүүчү майлар дагы өз таасирин берип атат. Тем более бизде унаалардын баарыбызга белгилүү көбүнчөсү эскилиге жеткен, анан көпчүлүгүндө катализатор деген неме каражаты жок экен. Ошонун айынан дагы мындай асманга выбростор көп болуп атат да, чындыгындачы. Смокко ошолордун бардыгы таасир этип атат да. Мына кече жакында эле бизде Жунда ишканасы өзүнүн немесин маалыматын чыгарды, жанагы дүйнөлүк стандарт К5. Ошондой үлгүдөгү бензинди өндүрөбүз депчи. Бул дагы смокту чечүүгө болсо да бир топ мындай салым кошот да. Эгер ушул Жунданын иш мероприятиялары ишке ашып калса, смокту жеңүүгө бул дагы аябай чоң таасирин этет да. Мындан сырткары жанагы жеңил унаалардан сырткары бүгүнкү күндө мына өзүнүн өлкө башчыбыздын колдоосу менен автобустар келип атат Бишкек шаарыначы. Негизи биздин Бишкек шаарынын потребности 1,5 миң автобус экен да. Бүгүнкү күндө 744 автобус келиптир шаарда. Буюрса жаңы жылга чейин 1000ге чукул келсе, 1,5 миң 500 калганы 2024 жылдын апрелинде келет да. Ошондо биз айта алабыз, бушиктер уже шаардын сыртына чыгып, уже автобустар каттаса, уже Бишкектин немеси муктаждыгы жоюлат да. Мындайча айтканда жарандарыбыз автобус менен, мисалы жана микрорайондордун жумуштарына мындай пробка болот ба, эртең менен 1 саат, 2 саат кечигип, 20 мүнөт, жарым саат келгенге мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Демек, дизель менен жүргөн автоунаалар көбүрөөк зыяндуу болушат. Көбүрөөк. Биз эсептеп чыктык да. Мисалга алсак, буга чейин мисалы бушиктер каттап жүргөндөчү күнүнө 90 бир эле маршрутканы айтып атам да, бул 40 литр дизелди күйгүзөт экен да күнүнөчү. Эгер ошону биз баарын алганыбызда где-то күнүнө бир 90-100 тонна неме выбростор болуп турган экен да асмангачы. Бүгүнкү күндө ошонун баарын азайтуу максатында мына автобустар келип атат. Жакшы болуп калды чынындачы. Мындан сырткары ошол түтүн эле эмес, азыр Бишкек шаарында тегерек четтеги жаңы конуштар, айылдар дагы, чаң дагы аралашып атат деген сиздердин билдирүү болуп окшойт. Ооба, АБРдин атайын изилдөөсү болгон эле. Алардын изилдөөсүндө ошо чаңдар дагы мындай смокко өзүнүн таасирин тийгизет экен да. Бул жана PM2,5 деген твердый частицалар бар да, майда бөлүкчөлөр. Булар көзгө көрүнбөйт, жана чачтын талынан 30 эсе кичинекей экен да. Ошолорго аралашып, биздин жана датчиктерибиз бар да, Бишкектин аргыл жеринде орнотулган датчиктер ошо чаңдын дагы аралаштырып, ошо смоктун немесин көрсөтө берет экен да. Анан
Бул боюнча биз дагы иштерди алып барып атабыз. Мисалы, биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз жанагы Дүйнөлүк банк бүгүнкү күндө $50 миллион бизге бөлгөн жатат. Буюрса ошол каражаттар бөлүнүп калса, биз ошол датчиктерди алган атабыз да. Мындай заманбап стандарттарга дал келген, мындай так көрсөткөн датчиктерди алып, ошо Бишкектин ошо тиешелүү жерлерине орнотуп, уже биз точный данныйларды берип неме кылабыз да, анализдейбиз да. Биз жана сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, Кыргызстанда эле эмес бул маселе, дүйнө жүзүндө көп шаарларда ушундай маселе бар, өзгөчө өндүрүшү көп болгон шаарлардан. Ал жерде ошо сиз айткан жанагы көрсөтүп туруучу аппараттар күн сайын ал жерде бүгүн мисалы түтүндүн зыяндуулугу канча болот, маска тагынгыла деген сыяктуу бир элдерге эскертүүлөр берилип турат турбайбы? Демек ошондой шарттарды түзөлүү деп атасыздарбы? Ооба, мисалы мен айтат элем, биздин мамлекет аябай мындай демократиялуу мамлекет да. Бизде любой сайтка кирип саат сайын көрүп турсаң болот да. Мисалы ушу биздикинде эле смог башка мамлекеттерде бар, ошол эле Монголия, ошол эле коңшу мамлекеттерде бар. Бирок аларда чыкпайт да, мындай биздикиндей болупчу. Биз дагы ошо мисалы ошол датчиктерди коюп, уже точный данныйларды берип, мындай так маалыматтарды бергенге аракет кылалы деп атабыз да. Ошо 50 миллиондун бир тобу ошол датчиктерге кетет. Атайын лабораторияларды коебуз. Ошолордун жардамы менен буюрса мындай так, даана, анан чечүү жолдорун дагы уже издегенге жакшы болот да. Ошо 50 миллион долларды жумшоонун өзүнүн планы бар да. Мындан сырткары кандай иштерди жасоого мүмкүндүк болот? Биз айткандай эле ошо атайын датчиктерди алабыз, ал каражаттарга. Андан сырткары атайын лаборатория, эл аралык стандарттарга дал келген лабораторияларды курушубуз керек. Андан сырткары бизде инспекторлор бар, министрликтин алдында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы бар. Ошолорго жанагы дымомерди коет, газоанализаторду коет. Ошол эле бизде унаалардан чыгып атпайбы, ошолордун кандай чыгып атат, выброс деңгээлдерин аныктап, ошолорду колдонуш үчүн алабыз да, ошол каражаттардычы. Бул долбоордун башталышы буюрса башталып калса 5 жылда, 2030 жылга чейин уже бул долбоорду реализация болот да, постепенно алчуларды алып, ишке киргизип, уже иштей баштайбыз да. Мындан сырткары мамлекеттин дагы атайын ушул абанын булганышына каршы күрөшүү үчүн каражаттар бөлүнөбү же? Эми биздин өзүбүздүн министрликте буга чейин алганбыз, газ анализаторлорубуз бар, дымомерлерибиз бар. Бүгүнкү күндө ошолордун жардамы менен биз мына өзүңүздөр деле байкап атсаңыздар керек, акыркы күндөрү рейдтерге чыгып атабыз. Бул боюнча жол кайгыл кызматы менен биргеликте пландар түзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча биздин инспекторлор гаилер менен чыгып, жанагы ашыкча түтүн ыштарды чыгарган унаалар текшерип, тиешелүү чараларды көрүп атат да бүгүнкү күндө. Кандай чаралар ошол айыппул салуу менен чектелип атасыздарбы же башка чара көрүүгө да мүмкүндүк барбы? Эми биздин кызматыбыз бар, айткандай жогорудачы. Ал кызмат ошол эгер машинадан ГАИ менен чыгат да, чогучу ГАИ менен чыгып карайт, жанагы дымомерин салып текшерип көрөт. Эгер выбростор мындай белгиленген нормалар бар да, ошодон ашыкча болсо чара көрөт да. Бул укук бузуулар кодексинин 234 беренеси бар. Ашыкча жанагы чыгындыларды чыгарган автотранспорт эксплуатация деп, ошонун негизинде 7,5 миңден штраф салып, ошо тиешелүү чараларды көрөбүз да. Мындан сырткары биз буга чейин деле уже чогуу гаилер менен чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, алдын ала эскерткенбиз. Бир топ иштер болгон. Миңге чукул унаалар менен токтотуп, аларга түшүндүрүп, алдын ала буга чейин да эскертүүлөр болгон. Бул туурасында биз өзүбүздүн министрликтин социалдык түйүндөрдө баракчаларына жарыялап турабыз. Башка маалымат каражаттарына активдүү чыгарганбыз убагында элечи. Анан эми рейдтерди канча убакытта бир жүргүзгөнгө? Бизде пландар түзүлдү, пландар республика боюнчачы. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары менен биздин кызматкерлер чыгып атат. Бишкек жол кайгыл кызматы менен Ошто дагы жүрүп атат мындай мероприятиялар. Тынымсыз жүрүп атат. Бул боюнча бизде министрибиз Мелис Жусупжановичтин тапшырмасы бар. Биздин инспекторлор күнүгө чыгып атат, керек болсочу. Анан өзгөчө жанакындай арыздар болгондо дагы биздикилер ыкчам бир дагы арызды калтырбай, жеринде барып, көрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чараларын көрүп, смогту басаңдатуу, деңгээлин азайтуу боюнча мындай өз салымдарын кошуп атат да. Анан
Кышкысын бизде өзгөчө түтүн көбөйөт, анан кийин көбүнчө мына сиз биринчи себеп катары айтпадыңызбы, бул жаңы конуштарда жер үйлөрдө жагылып аткан көмүр, анын сапаты негизгиси себеп болуп атат. Анан ошол көмүрдүн сапаттуу көмүрдү киргизүү же болбосо сапаттуу күйүүчү май, аларды ошо сапатсыз күйүүчү май саткандарга каршы эме баягы алдын ала чара көргөнгө караганда алдын алуу жакшы эмеспи? Ошол нерселерге сиздердин мүмкүнчүлүк, мындай укуктарыңыздар барбы ошол азайтканга? Бүгүнкү күндө смог маселесин азайтуу биздин өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө. Мен жогоруда айтып кеттим, Акылбек Сөнбековичтин тапшырмасы менен бизде мамлекеттик мекемелер аралык комиссия иштеп жатат. Ар бир министерстводон мүчөлөр бар, министрлердин орун басарлары ошол жерге катышып, тапшырмалар коюлуп атат, өздөрүнүн иштерин аткарып атат да. Анан мисалы смогту азайтуу боюнча биз сунуш кылып атабыз. Өкмөттүн тапшырмасынын негизинде жана кара кечеде көмүрдү байытуучу фабриканы куруу боюнча сунушту бердик да. Ошо комиссиянын алкагында ушундай иштер жүрүп, бүгүнкү күндө энергетика министрлиги тарабынан өздөрүнүн сайтында уже тендер жарыяланган. Бул боюнча иш жүрүп атат да. Эгер ошол биркеттөө жол менен бара алып атпайлы, ошол байытуучу фабрика курулуп калса, биз көмүрдү алда канча сапаттуу кылып, алда канча жакшы мындай качественный көмүрлөр чыгарганга мүмкүнчүлүк болот да. Бул буюрса среднесрочный планыбызга кирди да, бул мероприятиячы. Күйүүчү майлар боюнчачы? Күйүүчү майлар боюнча дагы иштер болуп атат. Мисалга айтсам, ошол эле Жунда да, өзүнүн жанагы KPI үлгүсүндө бензинди киргизебиз деп атпайбы, бул боюнча дагы иш жүрүп атат. Тиешелүү министрлик, мекемелер ушул боюнча өздөрүнүн ишин алып барып атат да. Сиз мына сөзүңүздүн башында айттыңыз, бардык иш-чаралар жүргүзүлүп атат, план түзүлгөн. Бул сиздердин мекемеге гана тиешелүү эмес, бул жерде Бишкек мэриясы дагы бар, башка тийиштүү органдар дагы бар. Анан быйылкы жылы мындай бир аз болсо дагы ошол түтүндүн мындай бир минималдаштыруу сезилип атабы? Ооба, албетте, сөзсүз аябай жакшы результаттар бар. Айтып коюш керек, аны дагы. Мына мен жогоруда айтып кеттим, канчалаган 700дөн ашуун, 800гө жакын уже автобустар келиптир. Маршруткалар акырындык менен чекке чыгып атат. Мен айтып атпаймынбы, бул бир эле ошол бусиктерден эле күнүгө 90-100 тонна выброс болуп туруп чыккан да. Эми элестетиңиз, аларды четке чыгарып автобустар келсе, бул деле олуттуу неме салым болот да. Андан сырткары баарыбызга эле белгилүү, жанагы Бишкекский санитарный полигон бар болчу. Ал дагы анда салым бар эле. Баарыбыз эле билебиз, 10 жылдары көптөгөн жылдары күйүп турган экен да, бир 10 гектардан ашуун жери постоянно күйүп түтөп, бул где-то бир 10-15% смогко өзүнүн влияниясын берип турчу экен да. Бул деле аябай чоң неметип турган. Анан акыркы мына баарыбызга белгилүү жабылды. Ал толук күйүүлөр бүгүнкү күндө токтотулду. Ошо жердин бардыгы рекультивация иштери жүргүзүлдү. Анан кече жакында эле мына Бишкек мэриябыз тиешелүү жана бөлүм түзүмдүк бөлүмдөрү ошо 850гө жакын немени отургузду. Бакты отургузду. 2,13 гектар уже токой тилкеси болот экен да. Эми буюрса муну дагы көбөйтүп, уже бардык территориясындагы кылып койсо, бул аябай жакшы иш-чара болот да. Андан сырткары ошол эле полигондо жанагы инсинераторлор иштеп атат. Бул жанагы зыяндуу заттар бар да. Мындай өрттөгөндө өзүнүн зыяндуулугу жогорку болгон заттарды мындай стандарттарга ылайык, мындай зыянсыз кылып жок кыла турган бизде оборудованиялар бүгүнкү күндө иштеп атат да. Эми ошо Бишкекский полигондочу. Ошо түтүндү азайтуунун дагы бир жолу катары шаарды жашылдандыруу керек болсо, баягы көп кабаттуу үйлөрдүн чатырларына дагы бактарды тигели деген сунуштар айтылбады беле жогорку кеңеште. Бул багытта кандай иштер аткарылып атат? Учурда бизде министрликте аябай жакшы иштер болуп атат бул жааттачы. Жашыл Мурас компаниясынын алкагында биз өткөн жылы 8 миллионго чукул бак дарактарды эккенбиз бүт Кыргызстан боюнча. Бул жылы дагы 7 миллионго жакын бак буюрса эккен турабыз. Буюрса 2030-жылга чейин 90 миллионго чейин уже жашыл аймак Бишкек эле эмес, жашыл Кыргызстан болот да, буюрсачы бардык жоктор, бардык жерлерге эгип
Анан эрте жазда баарыңыздар ошо билесиздер да субботниктерге чыгып неметип атабыз, карап, биздин инспекторлордун да көзөмөлүндө бул бактардын өсүп кетиши кандай болуп атат, баардыгы мындай карап турушат да. Бизде атайын түзүмдүк бизде бөлүм бар. Ошол жашылдандыруу жаатында жашыл мурас боюнча атайын иш алып барган. Баардык бул багытта немелер ошолордун координациясы аркылуу болуп атат да. Бүгүнкү күндө бактар эгилип атат, көптөгөн бактар эгилди. Газдаштыруу боюнча дагы иштер болуп атат. Ооба, газдаштыруу боюнча да. Быйылкы жылга кичине жылыш барбы ошо газдаштыруу боюнча? Ооба, мен айтам да унутуп калыптым жана. Газдаштыруу боюнча да бизде аябай жакшы иштер болуп атат бүгүнкү күндөчү. Ошол жогоруда айткан Бишкек шаарында 47 конуштун бүгүнкү күндө 27си газификация болгон, газдаштырылган. Алардын бүгүнкү күнгө карата 7000 абонент кошулду ал жерде. Буюрса жаңы жылга чейин дагы 10.000 чукул жеткиребиз деген пландар бар да. Бул 1 жылдын ичиндеби? Ошо акыркы жылга каратачы. Анан газдаштыруу баарыбызга эле белгилүү, көп жарандарыбыздын чөнтөктөрүнө дал келбейт экен, чындагы бир кичине кымбатыраак экен да. Буга карата ошо министрлер кабинет тарабынан демилгеленип, жанагы мамлекеттик РСК айыл банктар деген бар да, ошолор насыя берип атат да, жеңилдетилген насыя берип атышат. Мисалга алсак 150 метр квадратка чейин 8% үстөк берип атышат. Ал эми 150 квадраттан өйдөлөргө 12%дан берип атат да. Анан Газпром бул жаатта иштерин жүргүзүп атат. Ал өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип 1270 акыркы данылар караганда километр түтүктөрүн уже салыптыр. Иштер жүрүп атат да бул жааттачы. Анан эгер каалоочулар болсо, ошол Айыл банк жанагы РСК банктарга кайрылып, ошо жеңилдетилген пайыз алып газдаштырса болот да. Бул газдаштыруудагы бир топ смогту жеңилдетет, жеңилдетет да. Сиз адис катары айтсаңыз, ушул түтүндөн мындай биротоло арылуу мүмкүнбү же андай мүмкүнлүк жокпу бизде? Буюрса мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар. Мисалы жакшы результаттар бар. Мен айтып атпаймынбы, автобустар, ошол эле газификация, ошол эле мисалы жана көмүрлөрдү байытуу деп атпаймынбы. Эми бүгүн эртең дебесек дагы бир жакынкы арада уже бул маселе чечилет да. Себеби ошол эле газификация бүгүнкү күндө аябай күчөтүлгөн режимде иштеп атат, кошуп атат, Газпром түтүктөрүн салып атат бардык конуштаргачы. 23-жылдын аягына чейин дагы 9 жаңы конушту уже газдаштыруу боюнча уже чечим бар да. Уже жылдын аягына чейин буюрса ошо да 9 газификация болот да. Анан жарандарда жана жеңилдетилген кредит алып, ошо газ тармактарына кошулуп, үйлөрүн жылуулатып алса болот да. Сиздер түтүндүн баягы зыяндуулугу, анан канча көлөмдө болуп атат, ошол боюнча анализ жүргүзүп турасыздар да. Азыр мисалы былтыркыга салыштырмалуу, эми азыр өтө суук түшө элек, бирок ошого карабай, эми азыр түтүн баары бир сезилип атат да. Мындай айырма барбы былтыркыга салыштырмалуу? Сөзүбүз куруу болбош үчүн дейм да, жасалып аткан иштердин натыйжасы. Мен сиздерге айта кете алам, мындай так келсе айта алам. Бүгүнкү күндө эгер катуу суукта башталат эмес беле бизде смогчу, бирок 15%га биз смогту 10-15%га смог азаят. Буюрса. Анан постепенно дагы уже бара-бара биз койгон өкмөт тарабынан койгон план мероприятиялар, тапшырмалар бардыгы кезеги менен аткарылып, уже биротоло арылганга бизде толук мүмкүнчүлүк бар да. Толук мүмкүнчүлүк бар. Өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө бул маселе бардыгы коюлган тапшырмалар аткарылат да өз убагында. Бул түтүнгө негизи дарыгерлер дагы эскертишет. Адамдын ден соолугуна дагы өтө зыян, ошол эле учурда бактарактарга, жаратылышка дагы зыяндуулугу боюнча дагы адистер айтып келе жатышат. Ошондуктан биз ар бир жаран дагы түтүндүн көбөйүшүнө баягы себепкер болуп атпайбы? Ошон үчүн сиз адис катары жарандарга кайрылуу, ар бир жаран ошо түтүндү минималдаштырууга кандай салым кошо алат? Албетте бул смог маселесин чечүү бир эле
биздин өкмөткө бир эле бизге мындай иш болбош керек да. Бул жалпы коомчулук, бул маселе аябай комплекстүү мындай чечилишти талап кылат да. Ар бир жаран чекеде калбай, ошол эле өзүнүн жакканда жанагындай зыяндуу заттар бар да, эми баарыбыз эле билебиз алар. Жанагы покрышкаларды жагып атышат, эме цехтерден чыккан жанагы калдыктарды өртөп атышат. Ушундай бир химикаттар бар, баарына эле белгилүү. Ошолорду эле колдонбой, өзүнүн тегерек четин жыйнап, ошолордун топкасына салбай эле мындай белгиленген талаптарда жок кылып, ошондой эле иш алып барса, биздин смог деле азаят да, чындыгындачы. Бул боюнча биз жакшы эле иштерди кылып атабыз, мисалычы. Бүгүнкү күндө мисалы Бишкекте 1000ден ашуун цехтер бар экен, тигүүчү цехтер. Биз алардын баарын айтып атабыз, баарын эскертип атабыз. Токтоткула мондайыңарды. Буларга бербегиле, тигилерге бербегиле, келишимдер түзгүлө депчи. Ошол иштердин алкагында бүгүнкү күндө 747 1000ден ашуун неме болсо, 747 неме келишим түздү ушу мэрия мененчи. Атайын жанагы унаалар алыныптыр, ошолор менен тапшырышат. Мурдагындай уже калдыктар, тигүүчү калдыктарынчы кошунасына берип, тиге берип өртөтпөй, уже ошондой келишимдер түздүрдүк. Бүгүнкү күндө бардыгы ошону жок болот да. Бизде таштандыны кайра иштете турган завод да курулган атпайбы? Демек, ал курулса дагы көбүрөөк ооба, бүгүнкү күндө ошол калдыктарды жана БСПда эле санитарный полигондо атайын ошо инсинераторлор коюлду. Ошол мен айткан жогорудагы ошо цехтерден чыккан калдыктар, ошол жана башка резина немелердин бардыгын ошол жака алып барып, мындай зыянсыз кылып жок кылганга мүмкүнчүлүк бар да. Бүгүнкү күндө ал жер иштеп атат да, толугу мененчи. Ошол 708 чукул ошо цехтердин бардык калдыктары, бул аябай көп объемдор да, мындай алгандачы. Биз 747 дебиз менен аябай көп объемда. Ошонун баары санитарный полигондо ошо инсинераторлор менен уже белгиленген тартипте жок болуп атат да. Жеңизбек мырза, ыраазычылык билдиребиз сизге, убакыт бөлгөндүгүңүзгө, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү болсун.